Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Түштүк Кореянын соту президентти камакка алууга ордер берди. Түштүк Кореянын соту өлкөнүн тарыхында биринчи жолу кызматтан убактылуу четтетилген, бирок дагы эле кызматта турган президент Юн Сок Йолду камакка алуу ордерин берди. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Эреже катары камакка алуу ордери берилген күндөн тартып 1 жума бою күчүндө болот. Мындан тышкары президенттин үйүн тинтүүгө да уруксат берилген. Коррупциялык аракеттерди иликтөө бюросу жакын арада ордерди ишке ашыруу үчүн чара көрөрү күтүлүүдө. Басылмалар белгилегендей, Юн Сок Йол азыркы мамлекет башчысы катары убактылуу болсо да президенттин коопсуздук кызматынын коргоосунда. Буга байланыштуу агенттик президентти камакка алуу аракетинде коопсуздук кызматкерлери каршылык көрсөтүшү мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. Белгилей кетсек, 3 декабрда Түштүк Кореянын президенти өлкөдө аскердик абал жарыялагандан кийин Сеулда башаламандык башталган. Көп өтпөй депутаттар аскердик абалды алып салууга добуш беришкен. Буга улай оппозиция парламентке президентке импичмент жарыялоо долбоорун алып кирген. Бирок көпчүлүктү түзгөн бийликтин партиясынын мүчөлөрү байкот жарыялап 105 депутат жыйындан чыгып кеткен. Ошентип Йол биринчи импичмент маселесинен кутулган болчу. Көп өтпөй Түштүк Кореянын юстиция министрлиги президенттин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салган. Болуп өткөн окуядан кийин депутаттар Юн Сок Йолдун аскердик абалды жарыялоосуна байланыштуу айыптарды иликтөө үчүн атайын прокурорду талап кылган мыйзам долбоорун кабыл алган. Мындан улам Йол 2 жолу суракка чакыртылып, ал баруудан баш тартканы маалым. Йол суракка келбей койгонуна байланыштуу коррупцияга каршы тергөө башкармалыгынын башчысы президентти камоого ордер чыгаруу үчүн арыз менен кайрылууну караштырып жатканын билдирген. Бул иш боюнча Хан Док Су дагы суракка чакыртылганы белгилүү болгон. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кыргызстанда мамлекеттик кылым банкы түзүлөт. Кыргызстанда жаңы кылым банкы ачык акционердик коому түзүлөт. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Кысмалиев 26 декабрда кол койду. Токтомдо кылым банкынын уставдык капиталы 1 миллиард сом болору белгиленген. Каражат бюджеттен которулат жана 2027 жылга чейин банктын уставдык капиталын 5 миллиард сомго жеткирүү керектиги жазылган. Президенттин иш башкармасы кылым банкына жайгаша турган имарат таап берип шарт түзөт. Кыргызстанда ушул тапта жалпысынан 21 коммерциялык банк иштейт. Алардын ичинен мамлекеттик 2 банк бар. Алар Элдинг банк жана Айыл банк. Булак Азаттык. Путин Орусияда чет элдик жарандарга көзөмөлдү күчөткөн жарлыкка кол койду. 30 декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдө чет элдик жарандарга көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган жарлыкка кол койду. Ага ылайык 1 январдан тартып чет өлкөлүк жарандардын Орусияда жүрүү убактысы 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартылат. Бул Орусияда тиешелүү уруксат документтери, убактылуу туруктуу жашоого уруксат, эмгек же жарандык укуктук келишими жок жүргөн чет өлкөлүк жарандарга колдонулат. 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режимге киргизген мыйзам күчүнө кирери жазылган. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Өлкөнүн ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузууларды жасаганы үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул мыйзам Орусиядагы кыргыз жарандарына да тиешелүү экенин эскертип, бул өлкөдө жүргөн мекендештерди тиешелүү органдарга тез арада кайрылууга жана өздөрүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга чакырган. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Соңку учурларда кыргызстандыктардын Орусиянын аймагына кирүүсүнө тоскоолдуктар болуп, текшерүүлөр күч алууда. Москвага учуп барган кыргызстандыктардын ичинен ондогон жарандар түрдүү себептер менен Орусияга киргизилбей артка кайтарылган. Ушундан улам тышкы иштер министрлиги Орусиянын элчилиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кырдаалга тынчсыздануусун билдирген. Тышкы иштер министрлиги өткөн айдын башында Орусиядагы кошумча коопсуздук чараларынын киргизилишинен жана мамлекеттик чек арадан чет өлкөлүк жарандарды өткөрүүдө көзөмөлдүн күчөтүлүшүнөн улам кыргыз жарандарын зарыл иши болбосо Орусияга убактылуу барбай турууга чакырган. Быйыл Москвада Крокус Сити холлдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Кылмышка шектүүлөрдүн көбү тажик тектүү жарандар экени аныкталган. Булак Азаттык. Владимир Путин Садыр Жапаровду жана кыргыз элин жаңы жыл менен куттуктады. Россиянын президенти Владимир Путин мамлекет башчы Садыр Жапаровду жана Кыргызстан элин жаңы жылы менен куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Куттуктоодо Россия менен Кыргызстандын стратегиялык өнөктөштүгү ийгиликтүү өдөгүп, алака бекемделип жатканы айтылган. Биздин өлкөлөр саясий, соода, экономикалык, гуманитардык жана башка тармактарда активдүү кызматташып, КМШ, Евразес, ЖКК, ШКУ жана башка көп тараптуу түзүмдөрдүн алкагында натыйжалуу өз ара кызматташууда. Биз албетте конструктивдүү, эки тараптуу байланыштарды андан ары арттыруу, ошондой эле Евразия мейкиндигинде өз ара пайдалуу интеграциялык процесстерди илгерилетүү жана регионалдык коопсуздукту камсыз кылуу максатында биргелешкен тыгыз иштерди улантабыз. Сизге чың ден соолук, бакубатчылык жана жаңы 2025 жылы ийгиликтерди, ал эми Кыргызстандын бардык жарандарына бакыт жана гүлдөп өнүгүүнү каалайм деп айтылат Путиндин куттуктоо телеграммасында. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар 30 апрелге чейин өлкөдөн чыгып кетүүгө милдеттенирилди. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Владимир Путин кол койгон жарлыкка ылайык, бул убакытка чейин өлкөдө мыйзамсыз жүргөндөр укуктук макамын жөнгө салышы керек. Болбосо атайын рейстер аркылуу көзөмөлдөнүп, аларга бир катар чектөөлөр колдонулат. Ал эми Орусиянын куралдуу күчтөрүндө аскердик кызмат өтөөгө келишим түзгөндөр депортацияланбайт. Туркия Израиль менен мамилесин толук үзгөнүн жарыялады. Туркия менен Израилдин мамилеси толугу менен токтоду. Анкара аны жакшыртуу үчүн эч кандай кадам таштаган жок. Бул туурасында Туркиянын президенттик администрациясынын маалымат менен күрөшүү борборунан билдиргенин чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган эки өлкөнүн ортосундагы мамилени калыбына келтирүү үчүн Израилдин администрациясы менен байланышка чыкканы тууралуу маалымат бир катар израилдик басылмаларда пайда болгон. Беле кетсек, буга чейин Туркия Израилдин Газага болгон кол салуусун кескин айыптаган. Эфиопияда жүк ташуучуна дарыяга кулап кеминде 70 адам көз жумду. Эфиопияда жүк ташуучуна дарыяга кулап, анын кесепетинен 71 адам каза болду. Унадагы жүргүнчүлөр тойго бара жатышканын чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, кырсык 29 декабрда Сидама штатындагы Бона Зори аймагында болгон. Жүк ташуучунанын айдоочусу рулду башкара албай калып, Уна көпүрөдөн Гелана дарыясына түшүп кеткен. Жүк ташуучуна уруксат берилген жүктөн ашык жүргүнчүлөрдү ташыган. Каза болгондордун көбү 15 жаштан 30 жашка чейинки жарандар. Кырсыктын кесепетинен күйөө бала да каза болгон. Эки бейтап ооруканада деп жазылат маалыматта.